Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Жолдун чети менен чаңытып, уруп, май кызматкеринен качып бараткан унаа кармалды. Унааны башкарып бараткан айдоочулук күбөлүгү жок өспүрүм экендиги аныкталды. Тез пышырылуучу тамакты чийки жеген жаш өспүрүм каза болду. Ажылдап кыйкыра бербеңиздерчи. Президент Садыр Жапаров жүргүнчүлөргө өтө каттуу айтты. О, жакшы болуп калыпсың го. Камчыбек Ташиев классташына үй куруп берди. Ачкычын өзү тапшырды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Каналдагы пара жаткан баланы аман алып калган куткаруучулар сыйланды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Бообек Ажекеев баланы аман алып калган куткаруучуларга ыраазычылык билдирип, аларга медаль тапшырды. Бул тууралуу УКМ кабарлады. Окуя ушул жылдын 29-июлунда катталган саат 18:10 чамасында Ош шаарынын Көкүнбей көчөсүн аралап өткөн каналдан агып бараткан баланы куткаруучулар байкап калышкан. УКМдин суучулдар кызматына билим алып, учурда эс алуу жайында иштеп жаткан куткаруучулар баланы каналдан алып чыгып, алгачкы медициналык жардам көрсөтүп, андан соң тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. УКМдин суучулдар кызматынын окутуучусу Кумар Ибраевка ыраазычылык билдирүү менен куткаруучулар өз видеосун жөнөтүшкөн. Айдоочулук күбөлүгү жок мектеп окуучусу кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы рейд учурунда милициянын талабына баш ийбей качкан Toyota Camry'нин айдоочусун кармады. Унааны токтотушканда айдоочу мектеп окуучусу экендиги жана унааны ижарага алып айдоочулук күбөлүксүз башкарганы аныкталган. Өспүрүмгө 15 000 сом айып салынды, унаа айып короого коюлду. Алдыңызбы бұл ашын? Жоқ. Автоунаа кімдеке? Күнөөңүздүн мойнуңузга аласызбы? Күнөөм мойнума. Толук. Толук күнөөм мойнума. Мындан кийин мыйзамды бузбайсызбы? Мындан кийин кайсы алмайт экинчи. Достум кандайсың? Достум сакайын. Ташиев классташына куруп берген үйдүн ачкычын тапшырды. Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну Абдукарим Пулатовго классташы УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жаңы үй куруп, ачкычын тапшырды. Бул тууралуу бүгүн 28 августта регион каналы билдирди. Ташиев классташынын абалын сурап, анын жакындары менен амандашты. Андан соң үйдүн ачкычын тапшырып, жакшылыктар болсун деген тилеги менен кызыл тасмасын кести. Экс-депутат Алтынбек Сулаймановдун бир тууганы Ноокаттагы имаратын мамлекетке кайтарды. Ноокат шаарынын Ленин көчөсү 3 дарегине жайгашкан 308 чарчы метр жер тилкеси 2 кабаттуу үй менен бирге өз ыктыяры менен мамлекеттин менчигине өткөнүн УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Эски Ноокат айыл өкмөтүнүн райондук борборуна 600 орунду клуб куруу үчүн 1 гектар жер бөлүнүп, бирок ал жердин 0,25 гектары мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткен. Жүргүзүлгөн иштердин алкагында Акылбек Турдубай уулу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алтынбек Сулаймановдун бир тууганы Ленин көчөсү 3 дарегине жайгашкан 308 чарчы метр жер тилкесин 2 кабаттуу үй менен бирге мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп берген. Учурда Ноокат районунда жеке менчикке мыйзамсыз өткөн жер тилкелерин кайтарып алуу боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ажылдап кыйкыра бербеңиздер. Садыр Жапаров жүргүнчүлөргө кайрылды. Бүгүн 28 августта президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы электробустар, газ менен жүрүүчү автобустарды тейлөөчү жайдын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анда мамлекет башчысы коомдук транспорттун айдоочуларынан шаарда тыгын жаратпоону өтүндү. Садыр Жапаров автобустун айдоочуларын аялдамаларга туура эмес токтоп жатышканын айтып, өзү да алардын айынан тыгында калганын билдирди. Ошондой эле президент жүргүнчүлөргө да кайрылып, шаарда жүрүү маданиятын сактоого чакырды.
Шаар тургуну болобу же шаарга келген мейманбы айтор урматтуу жүргүнчүлөр, сиздер дагы коомдук транспорттун айдоочуларынын таң аткандан түн киргенге чейин тынымсыз эмгегин баалашыңыздар керек. Ажылдап көрүнгөн жерден токтот деп кыйкыра бербеңиздер. Бир гана аялдамадан токтой турганын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мурдагы маршруттук таксилердин заманын унуткула. Ал заман өттү, кетти. Болду эми, келбейт кайра, дейди ал. Şunu açtıydık hani. Değil avtobüslerin şunu açtıydık. Жоқ деген куда бірінші сияқты деген бұл деген үшін троллейбустың тяговый двигатель өзінде қалдық қой. Это просто электрический. Электрический. Burada dinlemeden kontaktlı şeyden tut alған болса азыр батарейкадан алып. Ana biraz aydan dönç. Bir tekerlekten aydan dönç. Aydan. Бірақ айырмасын байқайсыз. Чуть тяжелее же. Тяжелее, да. Мынқыбай аймелер бар да, қанда ой тияқ бияқ болып отырып. Бірақ та резвый болады екен. Тегіл резвый болады. Бұл Мунарбек Сайпетдинов абактан кат жазды. Жакында Матраимов тууралуу бүт сырлардын бети ачылат. Абакта жаткан Мунарбек Сайпетдинов коомчулукка кат аркылуу кайрылып, өзүнүн абалы жана Райымбек Матраимов менен болгон мамилеси тууралуу билдирүү жасады. Катында ал Матраимовдун мурда өз атасындай көрүп, терең сыйлап жүргөнүн, бирок ал тараптан зомбулукка кабылганын жазган. Ооба, мен аны өз атамдай сыйлачумун, бирок ал өзүнүн кызыкчылыгын аркалап менин өмүрүмө кол салууга чейин барды. Мындай зомбулукту душманыма дагы каалабайм деп жазган Сайпетдинов. Ошондой эле ал катында жакында бардык сырлар ачыкталарын айткан. Кыргыз элим, жакынкы күндөрдө бүт сырлардын бети ачылат, ак ыйлет, бирок сынбайт деп белгилеген Сайпетдинов. Тиешелүү органдардан бул тууралуу расмий комментарий берилик. Эске салсак, август айынын башында Мунарбек Сайпетдинов Орусияда кармалганын соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирген. Ал мунун артында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов турганын айткан. Кийин ИИМ ал мамлекеттик объектилерди сатып жиберүүгө атайылап айыпталып Кыргызстанга жеткирилгенин кабарлаган. Египетте 13 жаштагы өспүрүм тез бышырылуучу кесмени чийки жеп көз жумду. Египетте өспүрүм 3 таңгак чийки тез бышырылуучу кесме жегенден кийин көз жумду. Бул тууралуу Daily Mail жазды. Бала курак кесмени жегенден кийин жарым сааттан кийин ооруп баштаган. Баары иштин катуу оорушу, тердөө, андан кийин кусуу менен башталган. Андан кийин өспүрүм каза болгон. Окуядан кийин өспүрүм кесмени сатып алган дүкөндөн ээси суракка алынган. Экспертиза уулануу болбогонун көрсөткөн. Өлүм же курч ишеги көйгөйүнөн же чийки кесмени көп колдонуудан келип чыккан тамак сиңирүү жолдорунун тоскоолдугунан улам болгондугу аныкталган. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Aldınız mı bu açıyı? Жоқ. Avtouna kimdiki? Күнөөңүздү мойнуңузга аласызбы? Менің мойнымда. Толук.
толық көңіл мойын Bundan keyin mizan buzбайсың. мындан кейін қайта алмайды екінші жағынан немесі бар пистолет салады ар жағында ар жағында қалаған жағында мына бұл троллейбус мұны уже тияғын байлап қойды болды қолданылмай бұл жара жүргізеді қазір ішінен көрсеңіз болады мына біз үстіне қойған жоқпыз батареялар мына майқа қойды бұяқта батареялар бұяқта оның алдына бірақ отырғанға шарт түзіп қойдық болды мінекей бұл баяғы илгеркеле троллейбус электромобильге жасап қойдық электробус қанша электробус бар $50,000 керек деген 45-50 тегерек 45-50 мың теңге. Зато бұлар деген бұшық та илгерке 10 жыл қызмет қылды. Біз өзімізге 42-ні қалдырғанбыз да. Bir автобус қаншадан айланды тегіл электробустар? $218,880. 218. А тегіл газды қаншадан алдыңыз? Газды $86,500. 86. Бұны 50-ге алған болады екенбіз, ә? 50-ге. Зато бұл 10 жыл жүріп береді. Қызмет қылды жөнінде. Жастары бар, троллейбустар. Бұлдары жүріп атамыз мı? Жүреді. Жүргелі ақшы 300 километр жүріп береді. Бұл мұнда işte. Şunda işte değil mi? Değil avtobusların üstünde işte. Жоқ деген бұдан қанша сияқты ішінде. Бұл деген троллейбустың тяговый двигатель өзінде қалды. Просто электрический. Burada televizyondan kontaktlı setten кто-то алған болса азыр батарейкадан алып. Ana biraz aydan koç. Bir tekerlekten. Aydan koç. Aydan. бірақ айырмасын байқайсыз чуть тяжелее же Тяжелее, да. Мұның құлай аймелері бар да ходовой тияқ бұяқ болып отырып. Бірақ та резвый болады екен элек. Тегіл резвый болады. Бұл жайырақ. Бұл деле газ жіберсе кетеді. Газ берсе кетеді. жоқ бірақ бұл немесі разгоны қатып тұр Это троллейбус кәдімгі. бірақ уже емесі жоқ Линия жоқ. бұлар қылауға айтады дегенді бұлар өткенде маалымат берішкен қомшылыққа троллейбусты Dostluğunu satayım. Yaptığını soracağım. Yapıp olsun. Dostluğunu satayım. Yaptığını soracağım. Yapıp olsun. Satayım mı? Bazı bu bazı